Салам достор, мен атым Луиза. Мен быйыл Манас Түрк университетинин 5-курсун аяктап жатам, коммуникация факультети. Жана бул видеодо сиздерге 5 жылдык студенттик жашоомдун тажрыйбасына таянып, Манаска эмнеге тапшыруу керек деген 5 негизги себепти айтып бергим келип турат. Биринчиден, бул видео менин ыраазычылыгым университетиме. Андан кийин, эгер сиздер окууну бүтүп жатсаңыздар жана университет караштырып жаткан болсоңуздар, балким бул видео сиздерге жардам берет. Эсимде 4-5 жыл мурун мен дагы жалпы республикалык тестирлөөгө даярданып жатканда, университеттер жөнүндө маалымат издеп, ошондо балким мага ушундай видео керек болгон. Ошондуктан эгерде сиздерге туура чечим чыгарууга бул видео түрткү болсо, мен аябай сүйүнөм. Анда эмесе кеттик. Манасты тандоого негизги 5 себеп. Акысыз билим берүү жана стипендия. Тилекке каршы көпчүлүк билбеген, бирок эң маанилүү нерсе, Манас университетинде билим алуу толугу менен акысыз. Бир да студент 1 сомдо төлөбөйт. Бунун себеби университет толугу менен Туркия мамлекети тарабынан каржыланат. Ошондой эле эгер сиз окууда жакшы жыйынтыктар көрсөтсөңүз, анда 4800 сом стипендия алууга да мүмкүнчүлүгүңүз бар. Жеке мен үчүн бул эң негизги факторлордун бири болгон, анткени мен окууга акча төлөп окугум келген эмес. Андан кийин өзүм дагы кечке контракт төлөш керек деп ойлонуп жүрүп 4 жылымды кыйналгым келген эмес. Ошондуктан Манас эң туура чечим болгон. Эң негизгиси, сынактарга жакшы даярданып, Манаска өткөнгө аракет кылыңыздар. Экинчи себеп, бул сапаттуу билим жана таза система. Ар бир университет өз билим берүү системасын мыкты деп айтышы мүмкүн, бирок мен Манаста окуу учурунда чындап бул сөздөрдү иш жүзүндө көрдүм. 4 жыл ичинде Манас мага жакшы, күчтүү академиялык база берди. Жогорку билимдүү мугалимдер тобу, алардын көбү Туркиядан келишет. Билим берүү сапаты жана методикасы эл аралык стандарттарга туура келет. Ошондуктан балким Манас университети университеттер рейтингинде Кыргызстандагы университеттердин арасынан алдыңкы орундарды ээлеп келет. Коррупция такыр жок, ошондуктан мугалимдер сиздерден жөн гана аракет жана билимиңиздерди гана талап кылат. Сиз окуу учурунда түрк тилин үйрөнүп, 2 мамлекетке жарактуу болгон дипломго ээ болосуз. Ошондой эле жумуш берүүчүлөрдүн арасында Манас университетинин репутациясы жакшы, анткени алар билишет, бул жакта окуу жеңил эмес. Ошондуктан жумушчуларга дагы бүтүрүүчүлөргө, студенттерге жакшыраак позитивдүү маанайда карашат. Үчүнчү себеп — емек. Манастагы легендардуу тамак. Емек сөзү түркчөдө негизи тамак дегенди түшүндүрөт, бирок манастыктар аны түшкү тамак же кечки тамак деген сөздүн ордуна колдонат. Күнүгө жаңыланып турган менюда биринчи, экинчи тамак, гарнир, анан сөзсүз десерт, десерттин ордуна салат же мөмө-жемиш дагы беришет. Иши кылса күнүгө алмашып, ар түрлүүлүк бар ал жакта. Окуу учурунда студенттер арасында эң көп берилчү суроо бул эмекке бүгүн эмне экен деген. Андан тышкары кампус ичинде 10го жакын кичинекей ашканалар бар. Алардын ичинде сиздер суусундуктарды, чай, кофе, бышырыктарды алып, досторуңуз менен жагымдуу убакыт өткөрсөңүздөр болот. Кыскасы айтканда, Манаста эч ким ачка калбайт. 4-нчү себеп — студенттер үчүн шарттар жана кампус. Манастын кампусу бул жөн гана окуу жай эмес, бул чоң студенттик шаарча. Жылдын ар бир мезгилинде кооз, гүлдөргө толо жана жакшы каралган жер. Ошого артында жүргөн адамдар бардыгы бул жерди парк катары колдонушат. Кампустун ичинде ар бир факультеттин өзүнүн имараты бар. Андан тышкары 3 жатакана, студенттерге ар кандай шарттар, анын ичинде компьютердик залдар, лаборатория, күнөзкана. Менин факультетимде мисалы студенттик радиостанция бар, ошондой эле телешоу тартканга же ошого окшогон съемкаларды өткөргөнгө атайын студиялар да бар. Манастын администрациясы бул менен гана токтолуп калбай, жыл сайын ар бир университеттин ар кандай бөлүктөрүндө жаңылоо иштерин жүргүзүп турат. Жалпысынан айтканда, Манас студенттерине силер жөн гана окугула, калган шарттарды биз түзүп беребиз дегендей. 5-нчи себеп — Манастагы чөйрө жана атмосфера. Университет бул бир гана сабак жөнүндө эмес, ошондой эле сени курчап, адамдык калыптанышыңа чоң салым кошкон чөйрө жөнүндө. Мен Манаста аябай ар түрдүү студенттерди кезиктим, бирок алардын баарын бириктирип турган нерсе бул алардын акылдуулугу, активдүүлүгү жана адамгерчилиги. Бул жерде эч ким бир орунда турбайт. Бардык студенттер тил үйрөнүп, ар кандай темаларды изилдеп, иштеп, ошондой эле өздөрүнүн издөө үстүндө жүрүшөт. Андан тышкары Манаска киргенде эле дайыма сезсеңиздер болот, жагымдуу, жарык, достук атмосфера. Буну студенттер өздөрү дагы сезет. Алар Манастын ичинде жүргөндө өздөрүнү коопсуздукта сезип, эң бактылуу студенттик күндөрүн жашап өткөрүшөт.
Андан тышкары кошумчалап кетким келген нерсе бул Манас университети өз студенттерине жалпысынан адамгерчилик, чынчылдык жана эмгекчилдик сыяктуу баалуулуктарды үйрөтүп, ошондой эле өз элин, өз маданиятын жана тарыхын, башка улуттарды сыйлоо, урматтоого чакырат. Бул видеону аягына чейин көргөнүңүздөргө рахмат. Эгер сиздерге кызыктуу жана пайдалуу болгон болсо, лайк басып, керектүү адамдар менен бөлүшүп коюңуздар. Болушунча көп адам, көп абитуриенттер Манастай сонун университет жөнүндө кошумча маалымат алганга мүмкүнчүлүгү болсун. Аягында айткым келген нерсе, университет тандоо бул жашоодогу чоң бир тандоолордун бири. Ошондуктан сиздердин жүрөгүңүздөргө, шартыңыздарга жана каалоолоруңуздарга туура келген, дал сиз каалаган университетти тандаңыз. Дагы бир жолу көргөнүңүздөргө рахмат. Күн нуруна бөлөнгөн жазгы Манастын кампусунан арыңыздарга салам.